Милиция мени мыйзамсыз камагандыгы үчүн өзүмдү өзүм өрттөйм дейт 4 баланын энеси Роза Маманова. Кызыл Кыяш шаарындагы 4 баласын жалгыз багып келген Роза Маманова Бишкекке келип өзүн өрттөй турганы Суперкейжге 9 январда билдирди. Өзүнүн айтымында мындай ойго баруусуна Кызыл Кыяш шаардык милиция бөлүмүнүн кызматкерлеринин ага карата жасаган мыйзамсыз иш аракеттери түрткү болууда. Ананда белгисиз телефон номерлерден автомат жана снайперлердин сүрөтү келип жатканын айтып кооптонду. Маалым болгондой, Мамановага Кызыл Кыяш шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан 2017 жылдын 4 октябрында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 166 беренеси алдамчылык менен кылмыш иши козголгон. 2017 жылдын декабрында камакка алынып, 36 күн аталган ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында кармалган. Кызыл Кыяш шаарынын мурдагы вице-мэри шаардын карамагындагы 1 гектар 76 сотук жерде 2010 жылга чейин эле 350 000 сомго сатып алып койгон. Ал жер сейилбак болгон. Ошон үчүн мен буга каршы чыгып, ал жер кайтарылсын. Жок дегенде колунда жок жерге муктаж болуп жаткан адамдарга берилсин деп чыккам. Прокуратура бул боюнча кылмыш ишин козгоп, сот аны мамлекетке 5 миллион сом төгүү чечимин чыгарган. Бирок менин каршы чыгып жатканым үчүн мурдагы вице-мэрдин жубайы мени Роза Маманова шаардык бийликтеги адамдар тууралуу ар кандай сөздөрдү жазып, аларды коркутууда деп президентке кат жазыптыр. Президенттин тапшырмасынын негизинде Кызыл Кыяш ички иштер бөлүмү тарабынан иш тергелип баштаган. Бирок тергөө учурунда ал арыздын маңызы өзгөрүлүп кеткен. Тактап айтканда, Маманова өзүн жактоочу катары таныштырып, 2016 жылдын июль айында үйдөн көп суммадагы акча каражатынын уурдалышы боюнча козголгон кылмыш иштин ачылышына жардам берем деп 50 000 сом сураган. Анын 10 000 сомун колуна берген. Бирок ал алдап кетти деп арыз жазган. Бул албетте тергөө тарабынан жасалмаланган иш. Себеби мен кылмышты ачууга күчүм жеткидей тергөөчү эмесмин. Ошентип 2017 жылдын 30 ноябрында мени шаардык ички иштер бөлүмүнө чакырып сурашкан. Эртеси мага издөө жарыялап жиберишкен. Арадан 20 күн өткөндө милиция кызматкерлеринин чакыруусу менен барсам, мени камап коюшту. 36 күн убактылуу кармоочу жайда жаттым. Кийин соттун чечими менен 1 жылга шарттуу кесилгем. Тилекке каршы тергөөдө жана сотто бир дагы далил көрсөтүлгөн эмес. Милиция далил жок туруп эмнеге 36 күн камайт? Сот эмнеге 1 жылга шарттуу кесип салат? Ошол учурда 4 балам кароосуз калды. 5 жана 8 жаштагы балдарым мугалимдеринин үйүндө болсо, чоң класста окуган 2 балам ар кимдин үйүндө күн өткөрдү. Мен алып кетсем бул окуудан калып калат деп айтты. Анан мен айттым, жакшы окуган окуучу окуудан калып калса болбойт го депчи. Кой, мен алып кетейин. Азыр дагы артымдан калбай аңдып жүрүшөт. Милициянын соттун ушундай мыйзамсыз иш аракеттери үчүн 15 январда кичинекей баламды алып Борборго Бишкекке барганы жатам. Ак үйдүн алдына барып 2 литр бензинди чачып өзүмдү өзүм өрттөйм, деди Маманова. Суперкейж порталы экинчи тараптын да оюн угуп жарыялоого даяр. Редакция тарабынан байланышуу аракеттери көрүлүүдө. Суперкейж. Милиция видеозаписти өчүрүп кылмышын жаап жашырып отурат. Мен ушул мени кордогон мыйзамсыз камаган иштер боюнча иликтеп өзүңүз өз жеке көзөмөлүңүзгө алууңузду мен өтүнүп суранып кетем.